Саламатсыздарбы достор? Мен бүгүн сиздерге кыргызстандык жасалма интеллект акылай платформасы жөнүндө айтып берем. Ал кантип иштейт, кандай мүмкүнчүлүктөрү бар көрсөтүп бермекчимин. Акылай платформасы бир ай мурдараак январь айларында өзүнүн жаңыртылган жаңы 2.0 деген версиясын коомчулукка чыгарды. Мен билгенден акылай 2022-23 жылдары биринчи жолу чыгарылган. Ал эми 2024 жылы болсо анын үн аркылуу сүйлөшүү модели киргизилген. Акылай өзүбүздүн кыргызстандык компаниянын платформасы, IT өнүмү. Ошондуктан баарыңыздарды бул платформаны колдонуп көрүүгө чакырам. Акылай платформасына браузерден киребиз. Мен азыр Google браузерден aklay.com деп кирдим. Киргенде мына ушундай болуп ачылат. Мен дароо эле Акылайдын тарифтери боюнча тааныштыра кетейин. Ылдый жагына келсеңиз, ушул жерде эле сизге акылуу жана акылсыз версиялар боюнча маалымат берилет. Акылсыз версияда документтер менен иштей аласыз. Күнүнө чектелген 10 суроо бере аласыз. Кыска тексттерди иштеп чыгуу жана көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми про версиясы бар. Ал $12 бир айга. Мында жаңыртылган модельдер сизге жеткиликтүү болот. Чексиз суроо талаптарды бере аласыз. Команда берүүдө чектөөлөр жок. Документтер менен чогуу иштей аласыз. Документтерди жүктөп алуу, чоң тексттерди иштетүү жана берүү. Мына ушунун баары про версияда бар. Андан тышкары корпоративдик дагы тариф бар экен. Мунун баасы жазылбаптыр. Бирок сиз ага өзүнчө өтүнүч келтирип, бул жерден билдирме калтырып, корпоратив тарифти дагы тандап алсаңыз болот. Акылайга Google аккаунт менен же болбосо Gmail почта менен катталасыз. Мен буга чейин катталгам, ошон үчүн азыр дароо эле Google аккаунт менен кирип кетейин. Киргенде мага башкы бет мына ушундай болуп ачылды. Сиз кайсы ай адисин тандайсыз дейт. Бул жерде 8 адистик бар экен. Журналист, котормочу, мугалим, психолог, юрист, бухгалтер, программист жана жалпы деп турат. Булар түшүнүктүү го дейм. Мен азыр жалпыны дагы басып көрөйүн ушул жерден. Жалпы болгондо буга ар кандай суроолорду бере алат экенсиз. Акылайдын биз команда берип иштей турган бетине кирдим. Ушул бет менен дагы бир аз тааныштыра кетейин. Сол жакта сиздин чаттарыңыз бар. Ар бир чатка сиз жаңы темаларды ачып алып иштей берсеңиз болот. Андан кийин бул жерде плюс турат. Эгер сиз плюсту баса турган болсоңуз, сизге кайра жаңы кесиптерди тандоо мүмкүнчүлүгү пайда болот. Кааласаңыз журналистти, котормочуну, программистти, юристти тандап иштей бересиз. Бул жерде дагы деле про деп турат. Прого жаңыртыңыз деп турат. Бул эми прого өтсөңүз болот. Бул жерден дагы. Андан кийин бул жерде пикир калтырыңыз деп турат. Сол жакта биз мына суроолорубузду, промпторубузду мына ушул жерге жазып иштей беребиз. Мисалы бул жерде даяр шаблондор дагы бар экен. Чыңгыз Айтматов жөнүндө айтып бериңиз деп мен бул даяр текстти басып койсом болот. Бул ойлонуп жатам деп чыкты башында. Андан кийин мага Чыңгыз Айтматов жөнүндө маалыматтарды жазып берип атат. Менимче бир топ эле маалымат берди. Менимче эч кандай текстте каталар жок. Тексттердин жазылышы жакшы. Эгер сиз кошумча маалымат жазгыңыз келсе бул жака азыр жаза аласыз. Мен азыр жазып көрөйүн. Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармаларына көркөм фильмдер тартылган деп сурап көрөйүнчү. Мына мага жооп берип атат. Ашуу дейт, Жамиля дейт, Мен Тяншан дейт, Эрте келген турналар, Гүлсарат, Маңкурт бетме-бет. Мына ушундай жол менен сүйлөшүүңүздү уланта бересиз. Эми оң жакка өтсөк, сиз бул жерге документтерди жүктөй аласыз. Азыр мен Чыңгыз Айтматов жөнүндө эле маалыматты жүктөп көрөйүн. Бул жери как черновик экен. Сиз бул жерден оңдоп, маалыматыңызды оңдоп ала турган аянтча экен. Менимче бул жакшы. Андан кийин бул жерден сиз плюсту коюп, бул жерден жаңы функцияларды тандасаңыз болот экен. Мен цитата дегенди тандап көрөйүн азыр. Бул жерге сиз бир цитата койсоңуз болот экен. Тапшырмалар тизмеси, заголовкалар бар экен бул жерде, таблицалар бар экен. Таблицаларды тандасаңыз болот экен. Менимче бул жер черновик экен. Иштегенге жакшы аянтча деп ойлойм. Ыңгайлуу. Анткени сизге жасалма интеллект берген жоопторду оңдошуңуз керек болуп калса, кээде дароо Word калпары оңдогонго туура келет. Ал эми бул жерде даяр черновик аянтча бар экен. Мунун мүмкүнчүлүгүн дагы пайдалансаңыз болот. Анан бул жерде бөлүшүү деп турат. Сиз ушул эле иштеп аткан маалыматыңызды бөлүшсөңүз дагы болот экен, же өзүңүз башка жака алып кетесизби? Андан тышкары бул жерде жүктөп алуу дейт. Жүктөп алсаңыз дагы болот экен. Импорттоо деп турат. Импорттоо дегенде сиз бир
документти бул жака алып келет экенсиз. Менимче бул дагы жакшы экен. Мисалы мен азыр жүктөп алууну басып импорттоо деп мен азыр бул жерге бир документ алып келдим. Күчтүү промптор деген. Ал Word документ болчу, бирок бул жака дароо мага тексттеринде түшүп калды. Бул дагы бир топ ыңгайлуу. Андан кийин сиз даяр болгон документиңизди ар кандай модельдер менен көчүрүп алсаңыз болот экен өзүңүзгө. Атап айтканда бул жерде Word менен экспорттосоңуз болот. ODT форматында, Markdown форматында дагы жүктөп алуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Бирок алардын бардыгы мына Pro версияларда иштейт. Менимче башкы беттин негизги функцияларын бүттүк окшойт. Ал эми бул жерде басуу менен сиз сырттан бир документ алып келүү мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал PDF форматындагы документ же болбосо JPEG сүрөт форматында болушу мүмкүн. Мисалы азыр биз бир PDF форматында. Мисалы менде азыр бир бул мышыктын сүрөтү бар. Мына көрдүңүздөр, мен жүктөдүм эле, бул жака жүктөлүп калды. Андан тышкары PDF форматында дагы документтерди жүктөсөңүз болот. Анан сол жакта ылдый жагына келсек, бул жерде Pro'га жаңыртыңыз дейт. Буну басуу менен сиз Pro версияга өтө аласыз. Андан кийин дагы ылдый жакта карасаңыз, бул жерде плюс менен пикир калтырыңыз деп турат. Жакшыртуу боюнча сунуштарды бере аласыз. Анын ичинде бир ката тапсаңыз, ошол боюнча жазып койсоңуз болот. Жаңы функция сунуштай турган болсоңуз, аны жазып койсоңуз болот. Ошондой эле башка сунуштарыңыз болсо, аны дагы жазып койсоңуз болот мына бул жерге. Биз негизги бет менен таанышып бүттүк деп ойлойм. Эми акыл айдагы даяр адистиктер кандай иштейт, ошолорду дагы бир аз текшерип көрөлү. Бул жерде плюсту басып туруп мен жаңы чат ачып атам. Мына бул жерден адистиктердин тизмеси чыкты кайрадан. Бул жерден мен азыр котормочу дегенде басып көрөйүн. Бул сиз менен сүйлөшө турган акылдуу чат-бот, тез жана так жоопторду алуу жана текстти түзүү үчүн ыңгайлуу курал. Маанилүү маалыматты колдонуудан мурун текшерип алыңыз дейт. Бул жерде даяр шаблондор дагы бар экен. Бул текстти кыргыз тилине которуп бере аласызбы? Кыргыз тилиндеги текстти англис тилине которсоңуз болотпу дейт. Мына ушул жери ката экен. Негизи болобу деп айтылат кыргыз тилинде, болобу деп жазылат. Бул жерде болотпу деп туура эмес болуп калыптыр. Оңдоп коюш керек. Мен ойлойм, платформанын адистери өздөрү ушуну эске алып оңдоп коет го деп. Анан мага орус тилинен кыргызчага которууга жардам бериңиз деп даяр шаблондор бар экен. Ушул жерлерди азыр мен бир текст коюп көрөйүн. Менде Алыкул Осмоновдун өмүр баяны боюнча кыска текст бар. Мен ушуну англис тилине котортоюн азыр. Жооп ооба кыргыз тилинен англис тилине которо алам деди. Азыр мен текстти берейин. Текстти берип мына достор дароо которуп берди. Өтө ылдам которду. Андан кийин котормонун түшүндүрмөсүн дагы ылдый жагына жазып койду. Бул абдан менимче ыңгайлуу деп ойлойм. Бул жерден котормону көчүрүп алсаңыз болот. Эми дагы бир кесипти ачып көрөлү. Мугалим деген кесипти ачып көрөлү. Сабактын планын кантип түзсөм болот дейт. Бул даяр шаблон экен, ушуну басып көрөлү. Сабактын планын түзүү боюнча маалыматтарды берип атат. Бул мугалимдерге аябай пайдалуу платформа деп ойлойм. Мен ушул жерге дагы бир промпт жазып көрөйүн. Команда мага интегралдар жөнүндө сабактын планын түзүп бер. Мына мага түзүп берип атат. Мен командама жоопторун берип атат. Сабактын планын түзүп берди. Жакшы. Менимче мугалимдер колдонсо ыңгайлуу платформа деп ойлойм. Андан тышкары бул жерде бухгалтер, программист деп турат. Юристке кирип көрөлү. Кыргызстанда компаниялар салыктын канча түрүн төлөйт? Кыргызстанда компаниялар салыктын канча түрүн төлөйт деп мен сурап көрдүм. Мага жоопторун берип атат. Жалпы салык режиминдеги салыктар деп мага санап берип атат. Пайда салыгы, кошумча нарк салыгы, сатуудан алынуучу салык, жер салыгы, мүлк салыгы, ошондой эле атайын салык режимдери боюнча дагы салыктар деп аларды өзүнчө санап атат. Менимче жаман эмес. Бул берген маалыматтарды мен юрист эмесмин. Канчалык туура же туура эмесин мен айта албайм. Бирок мына ушундай кылып жазып берди. Акылай өзү дагы бул жерде эскертип атат. Мен акылай жардамчысымын жана менин жоопторум маалыматтык максатта гана колдонулушу керек жана юридикалык кеңеш болуп саналбайт деп өзүнүн эскертүүсүн дагы берип атат. Юридикалык кеңеш алуу үчүн квалификациялуу юристке кайрылууңузду сунуштайм дейт. Жакшы мунусу. Дагы бир кесипти басып көрөлүчү. Бул жерде программист деп турат. Коддогу катаны кантип оңдосо болот дегенди басып көрөлүчү. Бизге кандай кеңеш берет экен? Катаны түшүнүү, ката кайсы шарттарда кодду карап чыгуу дейт. Мага калькулятордун кодун даярдап жазып бер деп команда берип атам. Азыр аткара алабы, аткара албайбы көрөлүчү. Аткара алат окшойт, бирок меники бекер тарифте болгондуктан менин күнүнө 10 гана суроо берүү мүмкүнчүлүгүм бар болчу. Ошондуктан бул акыркы сурооду мен бере албай калдым. Мени прого өтүңүз деп калды. Мен акыркы суроома жооп ала албай калдым. Макул.
Достор, Акылай платформасы боюнча уч кайда болсо маалымат бердим деп ойлойм. Аябай ыңгайлуу программа, колдонуңуздар. Кыргыз тилинде жакшы иштейт, мүмкүнчүлүктөрү жогору. Албетте эми дүйнөлүк ChatGPT сыяктуу, CloudAI сыяктуу же болбосо Perplexity, Pilot сыяктуу программаларга жетпейт албетте. Бирок мындай жергиликтүү IT продукт катары алганда менимче жакшы программа, колдонсоңуздар болот. Анын ичинде бул албетте өзүбүздүн кыргызстандык жигиттердин, кыргызстандык программисттердин иштеп чыккан продуктусу, иштеп чыккан өнүмү. Бул жагынан алганда дагы бул программаны колдонуу, бул жигиттерге колдоо көрсөтүү биздин улуттук кызыкчылыктагы дагы иш болот. Ошондуктан мен баарыңыздарды бул платформанын мүмкүнчүлүктөрүн карап көрүүгө чакырам. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, мен бул программанын акысыз версиясындагы мүмкүнчүлүктөрдү гана сиздерге айтып бердим. Ал эми про версияда мүмкүнчүлүктөр мындан жогору деп ойлойм. Менин каналыма катталып, технология дүйнөсүндөгү, анын ичинде жасалма интеллект дүйнөсүндөгү маалыматтардан кабардар болуп туруңуз. Жакшы калыңыздар.